Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam el-Qurtubi aytты. Адам aleyhissalam жердин топурагынан жаралгандыгы анык. Ал эми Саид ибн Жубейр рахматуллахи алейхи айтты. Иннама суммия Адам лианнаху хулиqa мин адимил ард. Адам деп аталып калганынын себеби ал жердин топурагынан жаралган. Арабча топуракты адим деп айтат. Адим деген сөздөн келип адам деген сөз чыккан. Ва иннама суммия инсанан лианнаху насия. Ал эми унутчаак болгондуктан улам инсан деп аталып калган. Инсан насия деген сөздөн келип чыгат. Насия деген сөз арабчадан которгондо унутуу дегенди түшүндүрөт. Адам алейхиссаламдын кантип жаралгандыгы жөнүндөгү окуя. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтты. Аллах Таала Жебреил периштени жерге барып, андан топурак алып келүүсүн буйруйт. Ал жерге келген кезде жер сен мени булгап кетүүңдөн, же менин бир бөлүгүмдү алып кетүүңдөн Аллахтан коргоо сурайм дейт. Жебреил периште эч нерсе албастан кайтып келип, "О Рабби, чындыгында жер сенден коргоо сурады. Мен ошол себептен топурак ала албадым" дейт. Андан кийин Микаил периштени жөнөтөт. Ал дагы жерге барган кезде жер Аллахтан коргоо сурайт. Микаил дагы эч нерсе албай кайтып келет. Кайтып келип Жабреил алейхиссалам айткан сөздү айтат. Андан кийин Аллах Таала жан алгыч периштени жөнөтөт. Жер ага дагы Аллах сенден коргоосун деп коргоосун сурайт. Бирок жан алгыч периште минтип айтат. А мен болсо Аллахтын буйругун аткарбастан, топурак албай куру кайтып барыштан коргоо сурайм дейт. Ошентип ал жердин топурагынан алат. Бир эле жерден албастан ал ар кайсы жагынан чогултуп алып аралаштырат. Ал топурактын кызылынан алат, агынан алат, карасынан алат. Ошол себептен адам балдарынын өңдөрү ар түрдүү болуп айырмаланып турат. Аллах Таала жан алгыч периштеге кайрылып, "Сага жер жалбырап жалдыраса дагы аны аяган жоксуңбу?" дегенде, жан алгыч периште "Мен сенин буйругуңду жердин сөзүнөн бийик көрдүм" деп жооп берет. Аллах Таала айтат: "Сен адам балдарынын жанын алганга жарайсың. Сен ошол нерсеге ылайыктуусуң" дейт. Андан кийин ал алып келген топуракка суу куюп, аны ылай кылып ачытат. Ылай кылып ачытып, ал чопо болуп катып калгыча коюп коет. Бул тууралуу Куран аятында да айтылган. Аллах Таала айтат: "Валакад халаканал инсана мин салсалин мин хамаин маснун." Чындыгында биз адамды бышырылган ылайдын чопосунан жараттык. Андан соң периштелерге айтат: "Чындыгында мен ылайдан адам жараттым. Фа иза саввайтуху, качан ага мен келбет берип, ва нафахту фихи мир рухи, өзүмдүн рухумдан үйлөп жан салганда, фақау лаху сажидин, силер ага сажда абалында тургула." Иблис текеберчилик кылбасын деп Аллах Таала адамды өзү жаратты. Өзү жараткандан кийин "Мен өзүм жасаган нерсеге сен текеберчилик кылбайсыңбы?" деп Иблистен сурады. Иблис "Мен ага текеберчилик кылбайм" деди. Аллах Таала адамдын денесин ылайдан жасайт жана ал 40 жыл бою ошол абалында турат. Тактап айтканда жаны жок болот. Адамдын денеси жаткан жерден периштелер өтүп калып, анын денесин көргөн кезде чоочулап коркушат эле. Айрыкча Иблис коркот эле. Ал адамдын денесинин жанынан өткөн кезде "Сен эмнеге жаралдың? Сен эмне максатта жаралдың?" деп оозунан кирип, аркасынан чыгып ургулап тепкилейт эле. Ургулап тепкилеген кезде анын денесинен чопо идиштердин үнүндөй үн чыгат эле. Адам алейхиссаламдын денесин көргөзүп, Иблис периштелерге "Бул нерседен коркпогула. Эгер бул нерсени мага баш ийдирген болсо, мен аны жок кылам" дейт эле. Ал периштелер менен адамдын денеси жаткан жерден өтүп калса, "Силер мурда ушул макулукка окшош нерсе көрдүңөр беле? Эгер силер бул нерсеге кызмат кылганга буйрулсаңар, баш ийесиңерби?" деп сураганда, периштелер "Аллахтын буйругуна баш ийебиз" деп жооп беришет эле. Иблис болсо "Эгерде адамга кызмат кылууга буйрулсам, баш ийбейм. Ал эми адамды мага баш ийдирсе, анда аны жок кылам" деп ичине жашырат эле. Адам алейхиссаламга жан салып тирилтер убакыт келгенде Аллах Таала периштелерге айтат: "Мен адамга өзүмдөн болгон рухту үйлөп жан салганда, силер ага сажда кылып баш ийгиле." Ошентип Аллах Таала өзүнөн болгон рухту адамга үйлөп жан салат. Рух башына жеткен кезде адам чүчкүрөт. Периштелер ага айтат: "Альхамдулилля" деп айткан. Адам "Альхамдулилля, Аллахка мактоолор болсун" деп айтат.
Аллах Таала айтат: Аллах сени өз ырайымына алды. Андан соң жан анын көзүнө жетет. Көзүнө жеткен кезде ал бейиштеги мөмөлөрдү карайт. Андан соң курсагына жетет. Курсагына жеткен кезде тамак жегиси келет да, жан бутуна жете электе эле чыдамы кетип бейиштеги мөмөлөргө талпынат. Ошондуктан Аллах Таала Куранда адамды сыпаттап Анбия сүрөсүндө мындай деп айтат: Хуликал инсану мин ажал. Адам чыдамы жок болуп жаралган. Адамга толук рух кирип, тирүү жан болгондон кийин периштелердин баарысы тең сажда кылды. Бир гана иблис ал нерседен баш тартты. Абу Муса аль-Ашари радыйаллаху анху айткан: Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтканын уктум: Чындыгында Аллах адамды жердин ар кайсы жеринен алынган бир ууч топурактан жаратты. Ошол себептен адам балдары жерге жараша ар кандай болушат. Алар кызыл, ак, кара жана ушул өңдөргө жакын өңдүү болушат. Ошондой эле ачык көңүл, кайгылуу, жакшы жана начарлар да болот. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллах адамды жараткан кезде анын далысын сүртөт. Сүрткөн кезде кыямат күнгө чейин жарала турган балдарынын баарысы чыгат. Аллах адам балдарынын баарысынын тең чекелерин нурдай кылып жылтылдатып коет. Алар адамга көргөзүлгөндө ал Аллахтан сурайт: Булар кимдер? Аллах айтат: Алар сенин балдарың. Алардын бирөөсүнүн чекесиндеги нуру адамды таң калтырат. Себеби анын чекесиндеги нуру айырмаланып турат. А бул ким? Деп сурайт. Ал сенин акыркы үммөттөрүңөн болгон балаң Дауд деп жооп берет. Адам алейхиссалам: Сен ага канча өмүр бердиң? Деп сурайт. Аллах Таала 60 жылдык өмүр бердим дегенде, анда менин өмүрүмдөн ага 40 жыл кошуп койчу дейт. Адам алейхиссаламдын бул дүйнөдөгү өмүрү акырына жетип, ага жан алгыч периште келгенде, менин дагы 40 жылдык өмүрүм калбады беле? Деп сурайт. Жан алгыч периште: А сен ал 40 жылдык өмүрүңдү Дауд балаңа бербедиң беле? Дейт. Адамдын өлгүсү келбеди эле, балдары дагы өлгүсү келбейт. Адам унутту эле, балдары дагы унутчаак. Адам адашты эле, балдары дагы адашчу болду.